Кыргызстандын бюджети 1 триллион сомго жетти. 1 триллион сом. Бул аябай чоң жетишкендикпи? Бийлик муну менен мактанып атат, бюджет чоңоюп атат деп мактанып атат. Эл деле мактаныш керекпи? Же эл ыйлаш керекпи? Мен ойлойм, эл ыйлаш керек. Бул триллион сом элдин чөнтөгүнөн чыккан акча. Ар бир адамдын чөнтөгүнөн алынган акча. Бюджет каяктан алат? Фирмадан алат, налогтордон, пошлина. Аягында ушунун баардыгына эл төлөйт. Бул элдин акчасы. Ошол үчүн мамлекет мактанганы туура эмес. Себеби демек эл 1 триллион сомго кедейирээк болду. Элдин акча чөнтөгүндө акча азыраак болду, а бюджеттин чөнтөгүндө акча көбүрөөк болду. Ошол үчүн эмки жолу ушинтип мактанганда президент менен бирөө менен жолуксаңар, айткыла, эмне үчүн мынча көп акча алып атасыңар? Ошол акчага эмне кылып атасыңар депчи. Бийлик мактанып аткандай, бул как колхоз, совхоздун жетекчисичи, ферманын жетекчиси айтып атат да, мен быйыл 100 тонна эт алдым, 50 тонна сүт чогулттум депчи. Анан болсо ошо тооктор, уйлар, мал ошол жактан сүйлөп атат. Азамат, куттуктайбыз. Биз эмки жыл сага дагы көбүрөөк жумурткабызды, этибизди, жүнүбүздү беребиз депчи. Туура эмес. Эл мамлекет деле муну менен мактанбаш керек. Бул өтө туура эмес муну менен мактанган. Трамп аябай мактанган жакшы, бирок мындай нерсе менен эч качан айтпайт. Мына американецтерден мен көп акча чогултуп алдым. Ура! Мен азаматмын, эмки жыл мындан да көбүрөөк акча американецтерден алам депчи. Кыргыз бийлиги ошондой кылып атат. Алардын максаты максималдуу түрдө элден акча чогултканы. Бул такыр туура эмес. Ошондо максималдуу түрдө эл жардыраак болот жылдан жылгачы. Башка вариант жок. Бул жөн эле акча космостон түшпөйт. Акчанын баардыгы элдин чөнтөгүнөн түшөт. Ошол үчүн достор, бийлик ошентип айтканда дайыма суроо бергиле. Акча каяктан чыгат? Эмне үчүн бюджет чоңоюп атат? Элдин жашоо жакшырган жок. Акыркы 4 жылда эле Кыргызстандын бюджети 4 эсе чоңоюптур. Бирок элдин жашоосу 4 эсе жакшырган жокчу. Же мамлекет элге көрсөткөн кызматтын сапаты 4 эсе жакшырган жок. 2011 жылы Атамбаев премьер-министр болгондо Кыргызстанда чоң жетишкендик болгон бюджет 2 миллиард доллар болгон. Азыр бюджет 16 миллиард доллар болуптур. Ошондо 8 эсе өсүптүр. 2015 жылдачы. Бирок бюджет 8 эсе өскөн менен мамлекет көрсөткөн кызматы 8 эсе жакшырган жок. Мамлекет 8 эсе жакшырса бул аябай чоң айырмачылык. Элестеңер, iPhone 2 менен iPhone 6 менен айырмасы өтө чоң. Кыргызстанда мамлекет көрсөткөн кызмат вообще алмашкан жок. Ошол үчүн достор, мамлекеттин бюджети чоңгон бул чоң трагедия, чоң бул ыйлай турган нерсе. Себеби демек эл жардыраак болуп атат.